Саламатсыздарбы? Математика сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 9-сентябрь күнгө шаршемби класс иши мисал маселе иштөө. Сабактын максаты өтүлгөн темаларга карата мисал маселе иштейсиңер. Эске сактооңор кабыл алууңар маселе иштөөгө жөндөмдүүлөр калыптанат. Чынчылдыкка, тактыкка, тазалыкка тарбия аласыңар. Китебиңердин 38-мисалын карайсыңар, окуйсуңар. Ар бир фигураны атап жаз. Аки биякта сүрөттө фигураларды көрүп турасыңар. Жазып койдум. Биринчиси ийри сызык, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сынык сызыктар. Бешинчи ийри сызык, алтынчы кесинди, жетинчи тик бурч, сегизинчи түз сызык, тогузунчу ийри сызык. Кыз дөңмен белгиленгенди дептериңерге жазып койгула. Номер 39 мисал маселе. Каникул мезгилинде Айна 8 китеп, Айша 7 китеп окушту. Маселеге суроо коюп чыгар. Кандай суроолорду койсо болот? Демек, маселенин аягына суроо коюшубуз керек. Мынакей суроо койдук. Экөө биригип канча китеп окушкан? Бул маселебиздин суроосу. Эми чыгарабыз. Айна 8 китеп, ал эми Айша 7 китеп окуду. Кошомал менен чыгарабыз. 8ге 7-ни кошобуз. 15 китеп жообу. Айна менен Айша каникулда 15 китеп окуган. Эки маселенин чыгарылышын дептериңерге жазасыңар. Номер 39 мисал. 40 мисал. 5 сантиметрден кыска кесинди сыз. Канча кесин сызса болот? 5 сантиметрден кыска мынакей. Мен 4 сантиметр кесинди сыздым. Же болбосо 3 сантиметр, 2 сантиметр кесинди сызсаңар болот. Сызгыч менен түз кылып сызасыңар. Кийинки 41 мисал. 4-түү кошуунун жана 4-түү кемитүүнүн жадыбалдарын дептериңе жаз. 4-түү кемитүү жадыбал кайсы мисалдан башталат? Бул биринчиси 4-түү кошуунун жадыбалы. Чернөңөргө жазып чыгарасыңар. Анан дептериңерге көчүрөсүңөр. Өзүңөр улантып жазасыңар. Мына мен баштап койдум. 0 кошулган 4, 1 кошулган 4, 2 кошулган 4 барабар. Ал эми бул 4-түү кемитүүнүн жадыбалы. Мундагы чернөңөргө чыгарып дептериңерге жазасыңар. 4-түү кемитүү жадыбал кайсы мисалдан башталат? 4 алуу 4. Эгерде 0 алуу 4 десек, муну туура эмес. Анткени кичине сандан чоң сан алынбайт. Кийинки үй иши чернөңөргө чыгарып дептериңерге ушундай 3 катарга бөлүп жазасыңар. Ушуну мен сага жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.